Biz bilemiz bayağı Özgöndөгү окуя, Özgöндө жыландар bir үйдү басып кеткен, каптап кеткен. Bundan başka biz Özbekistanda düşөбүz, Bukhara, Samarkand, başka чет жактарга чыгабыз, çöl. Қазақстанда өзүнүн кенен чөлдөрү бар. Bir үй бар экен, аны мамлекеттин атына табай эле коеюн. Ошол үйдө өтө көп жылан бар экен. Анан баягы крышасынын тамбашынын ортосу ушунчалык ылай паксадан эски дубал болгонуна байланыштуу ортосунда bir жылан жашайт экен. Бул жылына bir жолу эле, эки жолу эле чыгып азык кылат экен, бир нерселерди жейт экен. Анан кайра ошол уясына кирип жалаң уктайт экен да. Мен бул жыланды алса болбойбу, зоопаркка берсе болбойбу, башка кылса болбойбу десем, жок, бул бизге көнүмүш адат болуп калган. Бул жылан бизге зыян бербейт, биз ага зыян бербейбиз дейт да. Албетте шариятыбызда динде жыланды өлтүргүлө дейт. Жыланды боюнда бар аялдар жыланды көрсө боюнан түшүп калышы мүмкүн. Коркунучтар өтө көп. Эгер сыртта болсо, тоонун кенинде болсо, аны кубалап жүрүп өлтүр деген эмес бул, урматтуу мекендешим. Ар бир нерсенин эрежеси менен тактуура кылышыбыз керек. Табияттагы жаныбарлардын да кадырын билишибиз керек.